Президент Садыр Жапаров Өзбекстанга болгон мамлекеттик сапарында Кыргызстанда Камбар-Ата-1 ГЭСин коңшу өлкө менен чогуу куруу тууралуу келишим түзүлгөнүн билдирди. Буга чейин белгилүү болгондой, Өзбекстан менен энергетика жана өнөр жай министрлигинин багытында Кыргызстанда Камбар-Ата-1 ГЭС инвестициялык долбоорун биргелешип даярдоо жөнүндө макулдашууга жана электр энергиясын өз ара жеткирүү жөнүндө протоколго кол коюлган. Садыр Жапаровдун айтымында, учурда ГЭСти куруу иштери башталып, 3 жылдын аралыгында бүткөрүү максатталды. Борбордук шайлоо комиссиясынын билдирүүсү боюнча Конституциянын жаңы долбоорун кабыл алуу үчүн өткөрүлө турган референдумга бюллетендер 1 апрелге чейин даяр болот. Добуш берүү бюллетенинде макул жана жок деген 2 графа болот. Референдум 11 апрелге белгиленди. Конституциянын жаңы долбоору Конституциялык кеңешме тарабынан иштелип чыгып, парламенттин макулдугу менен бүткүл элдик добуш берүүгө сунушталды. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арага жакын жайгашкан айылдарынын тургундары ортодо казылган чуңкурларды көмүп, чек ара өтмөктөрүн ачууну өтүнүп жатышат. Өткөн жылы коронавирус пандемиясынан улам чек ара өтмөктөрү жабылгандан бери Кыргызстандын Арка жана Тажикстандын Хистиварза айылдарынын жашоочулары дээрлик катташпай, өз ара соода жүргүзүү көлөмү кыйла кыскарып кеткен. Кыргыз-Тажик чек арасынын узундугу 976 чакырымды түзсө, анын 500 чакырымдан ашыгы такталган. Тактала элек аймактарда жер, суу, чек араны кесип өтүү боюнча чыр-чатактар, куралдуу кагылыштар маал-малы менен катталып турат. Кыргыз-Тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын кезектеги сүйлөшүүсү 16 мартка белгиленген. 16 марттан 18 мартка чейинки жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү түшүшү мүмкүн деп Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлайт. Маалыматка караганда, Бишкек-Ош унаа жолундагы Төө ашуу, Ала Бел ашуусу, Чычкан Капчыгайы, Мырзаэке Каракулжа Алайкуу жана Ала Бука Жаңы Базар Кировка унаа жолдорунда, ошондой эле Красная Горка Акташ унаа жолунда кар көчкү түшүшү мүмкүн. Жолдор тайгак болуп, муз тоңот. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бейшеналиевдин билдирүүсүндө, эгерде Кыргызстанда коронавирус инфекциясы боюнча кырдаал курчуп кетсе, чектөөлөр киргизилиши мүмкүн. Алгач мектептер жана бала бакчалар жабылат, массалык иш-чараларга тыюу салынат. Министрдин айтымында, азырынча эпидемиологиялык абал туруктуу. Мындай иш-чаралар коронавирус инфекциясынын кайрадан жанданышына жол бербөө үчүн керектелет. 16 мартка караган суткада COVID-19 илдетинен 39 адам сакайып чыкса, дагы 73 адамга вирус чуккан. Республикалык ыкчам штабтын маалыматы боюнча, Кыргызстанда COVID-19 диагнозу менен жалпы 86 990 адам катталды. 22-23 март күндөрү Бишкек шаарында кыргыз күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын чемпионаты өтөт. Мелдешке өлкөнүн 7 облусунан жана Ош, Бишкек шаарларынан спортчулары катышып, 7 салмактык категорияда күч сынашат. Чемпионаттын жыйынтыгы менен кыргыз күрөшү боюнча Кыргызстандын курама командасы түзүлүп, алар дүйнөлүк биринчиликтерде, Азия чемпионаты, 4-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жана башка эл аралык мелдештерде Кыргызстандын намысын коргошот.